Туугандар, мен бүгүн бир нерсени эме кылдым. Мага көптөгөн суроолор болду. Көчөтөн бери сурап атасыздар. Бирок мен ушул нерсени атайын жаздым бүгүн, иншалла. Жаздым. Негизинде китептерде бул бар эле. Мен бир сыйра да айтып кеткем бул жөнүндө. Көз тийгенде адамдын характери өзгөрөбү деп атат да. Көз тийгенде адамдын характери өзгөрөбү болду экен. Кандай болуп кетет, эмне болот? Мага ошо түшүндүрүп бериңиз деген аябай көбөйүп кетти да. Анан көп убакыттарда силер ойлоп келгенсиңер, сизде жин бар, же болбосо менин кара дуба бар деп келген да. Анан кийин көпчүлүгүңөрдө андай болбой эле көз тийиптир деп чыгарып койсом, кээ бирлериңер эме болдуңар да. Мындай, мен жиндей болуп жүрсөм, кантип көз тийсин депчи. Өзүңөр доктор болуп калгансыңарчы. Кээ бирлер бар да ушундайчы. Ошол себебинен мен силерге мындай, ошо бир сыра мындай тизмекти окуп берем азыр. Өзүңдү таба аласың ошол жерден азыр. Анан психологко барыш керек белем, мен же жиндүү экенмин, же жиндүү экенин айырмасын көрөсүңөр, иншалла. Кээ бирлер өзүн жин десеп жүрөт да. Чоң муштум. Демек, эгерде сизге көз тийген болсо, биринчиси кыжырлануу башталат. Кыжырлануу. Очкиге да көрбөйм. Кыжырлануу деген нерсе мындай болбогон нерсеге сиркени суу көтөрбөй калат. Сиркени суу көтөрбөй эле бул биякта турса эмне биякта турат? Тиякта туруш керек болчу. Ошон үчүн аялыңды, балаңды кырып баштайсың. Мындай жанакындай бир сирке суу көтөрбөгөн адамчы мындай каламон түшөлө, мындай биягын көтөргүсү келбей эле, ушундай боло берет. Үйгө да көз тийген болсо, ошо көз тийген үйдүн ичине киргенде адамда ушундай пайда болот. Эч ким жакпайт. Үйүндө бир нерсе сасык болуп атканда эле, ушундай боло берет. Үй ысык болгонсо эле бир ысык. Аны кийин түшүндүрүп берем иншалла. Андан кийин өзүнө өзү ыраазы болбой калат. Өзүнө өзү ыраазы болбойт. Кылган ишине бир ыраазы болбойт, түк ыраазы болбойт. Эмнеге мындай болуп калсам, эмнеге мындай болуш керек болчу. Ушу баягы өзүнө өзү жеп баштайт ичине. Үчүнчүсү кайдыгерлик башталат. Бүгүн кылып отурган иш 5-6 айга калып калат. Бүгүн төлөп салыш керек болчу, карзың дагы көбөйүп кете берет. Мындай айтканда, баары бир болуп калат да. Тамаша кылган баары бир иш болуп калат да. Кайсы нерсе болсун, мейли көңүлгө деле албай калат. Мындай айтканда, кээ бирлер баягы мындай айтканда, жанакындай кылыш керек болчу. Кереги жоктой сезилет да. Өлгөн атат, бирөө, өлгөн атат, макул, болду. Ушул нерсе. Андан кийинси маанайы дайыма чөгүп баштайт. Маанай. Мындай кандай десем, эмеси, настроениясы бир калыпта болбойт. Настроение карасаң мындай только чөгүп турат. Көтөрүп сүйүнөйүн дебейт. Анекдот айта бер жана керелден кечке. Такыр ага көңүл бурбайт. Анекдотко да көңүл бурбайт. Эмне настроение түшкөн. Эчтеке көтөрө албайт анын настроениясы. Бул ушундай нерсе. Анан кийинкиси көп үшкүрүүнү баштайт. Ох. Деп аба жетпей аткан сүйлө арга жана. Деп эле баягы түштөн кийин да бул жериңе аба жетпей эле эмне кыларың билбей эле момунтип эле жүрөк согуп эле мындайынан эмне кыларым биякта төштөн жүрө. Мындайынан согуп эле бир кызык. Анан мындай бир кичинекей эле аятты угуп койсо эле эстеп эле кекирип эле анан көзүнөн жаш агып баштайт. Кичине эле аят угуп койсо эле болду. Анан кийинси күмөн саноо башталат. Даратты бунду алдымбы же алган жокмун? Үйдү бекиттимби же бекиткен жокмун? Форсканы жаптымбы, жапкан жокмун? Үтүктү өчүрдүмбү, өчүргөн жокмун? Күйөөмдү карап койдумбу же карап койгон жокмун депчи. Бар го ушуну күмөн. Ким менен жүрөт болду экен? Кайда жүрөт болду экен? Эмне кылды болду экен? Ким менен жатты болду экен? Момунтип атат болуш керек. Мондай фантазиясы момунтип келип туруп, анын үйүнө келип туруп, жөн эле тамак жасап аткан жеринен субханалла аял былчып сабап башташы мүмкүн, же болбосо күйөөсүн беттетип алышы мүмкүн. Кайда жүрдүң болушу мүмкүн. 1 секунд аны үчүн 1 жыл өткөндөй болушу мүмкүн. Күтүү деген ушундай. Күмөн. Намаз окуган кээ бирлери 2 рекет окудум, 3 рекет окудумбу?
бир даратты алган жанында боям бир жерде ийнедей жерде тийбей калган жокпу? Кээ бир адамдар уже жабыркап келет да, жабыркап келгенде уже психологически өтүп баштаганда анан душтун ичинен чыкпай калат. Жуунуп эле момунтип эле. Бир эле жерин жишип эле анан кийин денеси менен күйүп эле бир нерсесин. Момунтип кээ бирлер бар, бир жерде отуруп алып эле бир нерсе тырмагын учу менен жишип эле анан кээ бирлер тырмактар менен чатырда жеп тетягына чейинчи. Ушундай нерселерди кыла башташат. Шизофрен экенин ойлоп кеттиңер болуш керек да. Андай эмес, көз тийген адам. Анан кийинкиси акылдын кетиши. Память жоголот. Память бирде туруп бар болуп калат, бирде жок калат. Сонун ойлонуп келатасың да, үйдөн чыктың, точно чөнтөгүн бар нерсени салдың, чыгып туруп эле күлүш кайга салдым болду экен деп үйгө кирип чыгасың кайрачы. Чөнтөгүңдө эле болчу. Ушундай нерсе. Керек болсо машинаны стоянкага коесуң дагы, каяка койгонун унутуп каласың. Ушунчалык деңгээлде болуп кетет. Акыл да кетип баштайт. Мен мындай силердин характериңерди, мүнөзүңөрдүн өзгөрүшүн, жана психологик жактан жабыркасын түшүнүп берип атам. Көз тийгендегиси бул. Бирок врачка барганыңызда мында эч нерсе таппайсыз. Сизге только бир гана нерсе берет. Не берет? Антидепрессант берет, болду. Да, рекламада бар го, жейт да тып-тыныч отура берет го, ошондой кыласың. Ондай сайылга казтай болуп, эчтеген керек. Эч ким укпайсың. Ошол эле калат, болгон нерсеси катып калат да сен аны болду. Андан кийин таарынчак болуп калат. Любой эле нерсе таарынат, буркурап ыйлай берет. Ай деп койсоң да тыйынтып койсоң да көчөдө кетип барат, бир ит турса деле ачка калган окшойт ыйлай берет. Ушундай болот. Ыйлак болуп калат. Ыйлак болуп калат. Анан заторможенность пайда болот. Акырын кыймылдап калат. Мынтип кетип барат, кумурсканы көрдү, кечке кумурсканы тиктеп тура берет. Эчтекенди ойлонбойт, бирок кумурсканы тиктей бересиң. Андан кийинси жашоону каалабай калат. Жашоону каалабай калат. Лучше өлүп калсам болмок. Эмне үчүн жашамаган? Лучше өлүп эле калган жакшы. Өлүп эле калган жакшы. Өлүмдүн эле жолун издеп баштайт. Кантип өлүп алсам? Кетип барып машинаны уут барып туруп тетиги машинаны сүзүп салсам. Же болсо кетип баратып эле бир жиптер көрүнүп баштайт. Ошо муну өлүп алыш керек. Дары ичип алсам, уксус ичип алсамбы? Монтип алсам, жашоонун бир эмесин мындай каалабай калат. Анан кайра чочуп ойгонуп кетет, эмне болуп кеттим мен? Туура эмес кылып окшойм деп. Анан кээ көпчүлүк айтат, ушу өлүп эле алайын дедим, бирок балдарымды көргөндө кайра өлгүм келбеди. Өлгүсү эле келип атат, бирок бир нерсе кармайт все равночу. Андан кийинси өзүн өзү жектөй баштаган. Өзүн өзү жектеп, арыктап баштайт. Ушу сен ушинтип, ушундай кылдың, ушундай болду деп эле арыктап баштайт. Мындай айтканда ичинен жеп баштайт өзүн. Сарсана. Ушундай. Эгер азыр мынтип калсам, кедей болуп калсамчы, тигинтип калсачы. Мына ушулар деген пайда болот. Андан кийинси адамдарды душман саноо. Душман. Любой эле киши үйүнө келип бир нерсе кылып кетсе болушу мүмкүн. Бир да позитивдүү ой айтпай калат. Андан кийин алсыздыкты сезүү. Алсырап баштайт. Мындай күч жоголот. Алы жок калат. Бир нерсе кылайын дейт, күчү жок. Күч жок. Колдо да күч жок, бутта да күч жок, шалдырайт, алсырат, ушундай. Андан кийинси жек көрүү сезими пайда болот. Эч кимди көргүсү келбей калат. Анан ошондо жек көрүү болгондо, анан кийин субханалла үйүндө мындай кандай десем, бир комнатада болушу мүмкүн, же болсо аялы менен болсо ажырашы мүмкүн. Аял да ушулар болуп турган болсо, кетем деп эле туруп алышы мүмкүн. Кетем, болду. Жашабайм сен менен. Всё. Бүттү. Жашабайм сен менен. Көчөлө күйөөм болуп турганда, бүгүн жашабайт, болду сен менен. Кетем деп чыгат. Кетип да калат. Аялын кетирип салат. Талак берип салышы мүмкүн. Билбейт өзү, талак берип салышы мүмкүн. Акылдын кеткен нерсеси ушул экен. Ушундай нерсе. Бирок ойлошуңар мүмкүн, значит менде ушундай эле болуп атат дешиңер мүмкүн да, туурабы? Демек, бирок мында дагы бир нюанс бар. Дагы бир нерсе бар. Бул мен силерге көз тийгенде психологик жактан айттым, экинчи биологиялык жактан сиз балким башыңызда жабыркаган нерсе болушу мүмкүн. Опухоль болушу мүмкүн, киста болушу мүмкүн, дагы бир жерде гематома болушу мүмкүн. Туура билбейбиз да. Же болсо ошол эле мисал алса, ошол эмесинде катуу ойлонуп ийиши мүмкүн. Мисалы катуу китеп окуп ийиши мүмкүн. Бул нерселер дагы бар.
Ошол себептен эгерде силерде ушундай болуп атса деле бир сыйра барып врачтарга көрүнүшүңөр керек. Врачтарга көрүнүп, аны эгерде сенин башыңда жанакындай нерсе боло турган болсо, анда сөзсүз дарыланышың керек. Эгер андай жок боло турган болсо, эч нерсе жок, сен эчтеке таппай атабыз дей турган болсо, анда субханалла эмне эткенбиз? Ана молдологияга келебиз, ана машалла. Макулбу? Мындан кийин анан рукиячыга барасың. Бирок ага чейин, мисалы алса, өзүң күнүгө эртең менен Ихлас, Фалак, Нас сүрөсүн 3 жолдон окууну унутпа. Шамдан кийин 3 жолу окууну унутпа. Андан кийин өзүң Аятул Курсини канча болсо мүмкүн болсо ошончо окуганга аракет кылгыла. Такыр болбосо апаңар менен атаңаргачы. Эми ошондо мисалы кээ бирлер бар, жанагындай кагаз менен бисмиллахир-рахманир-рахим деп кирнелеп коёт, Кээ бирлер бар, нам менен сук-суктап коёт. Турабы ушундайлар? Муну деле түртпөш керек. Бул деле нерсе бар нерсе. Ширк даражасына чыгып кетпеш керек. Астагфирулла деле баарынан секире бербегиле, макулбу? Анан бирок жана бүү акчаны издеп кетпегиле. Мен өзүңөрдүн апаңар жөнүндө айтып атам. Өз үйүңөрдө жашаган апаңар жөнүндө айтып атам. Намаз окуган, шортик кийбеген, чачы узун, кыт куйбаган, башыңды чыштырып деп болбош керек. Төлгө ачкандардын жөнүндө айткан жокмун. Мен өз үйүңдөгү апаң жөнүндө айтам. Кээ бирлердин аялдары апаңар сыяктуу болуп калган, ошого да алсаң болот. Ошондой да. Көбүнчө аялдар айтат го, мен улуу баламдай эле болуп калды депчи. Ошон үчүн айтып атам. Ошондой экен да аксагал, туура айтасыз. Улуу баласындай болсоң эмне кылабыз эми? Ошондой эки аял балдардын мындай экөөнүн улуу баласы болуп калат. Демек, субхан айтайын дегеним ушундай нерсе, макулбу? Бирок көп нерсени мына аз айттык. Ушул нерсе көз тийгенде болот. Анан кээ бирлериңер кээ бир жерге барсаңар, сени окутуп салыптыр деп атат. Сени кара дубалап салыптыр. Дегенде анан кепчүлөр анан ким болду экен деп келип анан кийин эки кишиге сайласаңар да. Эркектер кайненесине, аялдар абысына. Аялдар сөзсүз абысын окуту деп айтат да. Абысын деди, эмесин, кайнагасынын аялы, же кайнешинин аялы. Сен иниңдин аялы да, сен аял алсаң, сен иниңдин аялы окут деп айтат да. Ошентип айтышат, бирок сен окуту деп айткан жокмун мен. Ушул жаман ой ушундай экен да. Анан эми ошол мезгилде анан кээ бирлер бар, сени окуткан экен. Мен көрүп атам, мына сары, о сары аял экен. Чачын аркасына түйүп жүрөт экен. Сен жакында эле подарка кылган окшойсуң бир нерсе. Десем, дейт да. Билет да кимге подарка кылган? Шайтан ушундай айтырып, душманчылыгы. Ошондойго жолобогулачы болду. Шарият боюнча сени ким окуганын билиш үчүнчү 4 эркек мына 1, 2, 3, 4 эркек келиш керек. Мен ошо 4-өн тең таанышым керек. Бирөө арасында калпычы болсо 4-өн тең жазага тартабыз да. Эмне үчүн субханалла жалганчы видеого тартып келиш керек. Эй эрмек, мынакей сени дубалап атат бул аял, мына бул 4-өбүз көрдүк. Деп туруп анан моментке тартып, анан алып келиш керек. Ошондо анан кийин окуат мен окуткан турбайбы деп айтсаң болот. Бирөө жөндө, бирөө окуткан же мына боорак заказ берип атты деш керек да. Заказникти көрүш керек да, заказ кылган ошо. Түшүнүктүбү? Ошол жөнүндө сөз болот, түшүнөсүңбү? Анан кийин сени окутуп коюптур, анан сен ушу байкең эле кылып койду, абысын эле кайненең эле кылып койду деген сөздөрдү метип алган көбүнчөсү элечи. Анан кийин молдоке мени ким окутту? Менде подозрение бар дейт да. Подозрение миллион болсо да жарабайт ал. Ма 4 далилап кел. Ушундай нерсе. Эгерде ачыктан ачык субханалла жанагындай бир сүрөтүңдү ороп, ийнеден сайып, көзүңдү тешип сүрөтүң менен, ичине атыңды жазып, кандан төгүп, анан ошондой таап алып келсең, анан айтып, сен мындай могу окуган, могу түрү окуган турбайсың деп. Түшүнүктүбү? Жөн эле жанакындай нерсеге барып алыптыр. Эмелекинде мына момундай болгон кичинекей белгилер менен, анан кийин ушундай болуп калсаң, бир жерге барсаң, сени кара дубалаптыр десе, анда извини. Ушундай нерсе. Кара дубаланганда бул жерден 3 эле белгиси бар. О, 3 эле белги ошо кара дубаланган адамда болот. Биринчи память жоголушу мүмкүн. Анан бул кичине кайдыгерлик пайда болушу мүмкүн. Анан кийин жанагы жек көрүү пайда болушу мүмкүн болду. Калган бар көз тийин белгиси бул жерде.
Түшүнүктүүбү? Мына ушул нерсе силерге тиешелүү нерсе, субханалла. Мындай реальныйраак эле болгонго аракет кылгыла. Анан окутуп коюптур деп айтып атабыз силерди. Окутуп кой деген нерседе эмне үчүн мен ушундай нерсеге келем? Анткени себеби силердин кээ бирлериңерде карайбыз, көз тийинин белгиси бир аз бар, бирок сенин маселең бөлөк болот. Дейбиз дагы сенде кара доо бар деп айтабыз. Айткандан кийин ойлонобуз биринчи, сенде кара доо бар экен. Минтип карап, тигинтип карап, сурап көрөбүз. Анын негизги основной 4 белгиси бар. Ошол 4 белгисин карап туруп анда сизде кара доо бар экен дейбиз. Сурайбыз, кайда иштейсиң? Базарда иштебейсиңби? Соода кылбайсыңбы? Соода кылам деди, анда бар, сенде кара доо бар экен чыгарып коебуз. Эмне үчүн? Анткени базарда 100% кара доо бар азыр. Ошон үчүн базарга баратканыңарда сол бут менен киресиңер. Ла илаха иллаллаху вахдаху ла шарика ла, лахул мулк ва лахул хамд ва хуа ала кулли шайин кадир деп киресиңер. Мына ошондо анан силерге жанакылар кол сала албайт. Эч кимдики жукпайт. Монун кетип баратканда чачып койгондо кимди ушул жер тепсе замат менин бутигимди карасын депчи. Кереги жок болсо да ушу кийимди алып кетесиң депчи. Сен ошолордун нерсеси сага зыян бербейт. Ар бир бутигин мындай бир ишим оңолуп кетсин деп ар кайсы көз ачыкка барып окутуп суу сеип аткандар булар кыямат күнү катуу жооп берет. Тапкандарда береке болбойт. Алар банкроттун үстүнө калат. Ким ушинтип алган болсо, анда субханалла кайтсын оюна. Ушинтип элдерди деп аткан булар сыйкырчылардай, жана кара дуачылардай эле эсептелет. Ошолордун балдары оорукчан болуп калат. Ушунчалык чоң жаман нерсе тугандар. Ошон үчүн бул нерсеге барбагыла. 7 чоң күнөөдөн сактангыла деген пайгамбар. Ошонун экинчиси ширктен кийин эле бул сыйкыр кылуу деген. Сыйкырлык менен алектенүү. Ким ушундай кылган болсо, ошолор эмне кылсын? Тооба кылсын. Ошол жана бутиктерине, жана бир контейнерлериңерге коюп алган дубаңарды эмеңерден өрттөгүлө. Эми аятыл курси эме жазып өртөп салбагыла аны. Алар кээ бирлер ошолорду жазып берип коет. Бирок жана катып койгон анымыңарды ошолордун баарын алып, жок кылгыла дагы субхан тооба кылып, ушу Кудай таала берген ырыскка ыраазы болуп, машалла. Эгер банкрот болуп кала турган болсо, эмне кылам? Тагдыры жок экен, башка жагына алектенип иш аткар. Анан бирок жана кыл субханалла керек болсо, чупа-чупстан бери окутуп алганыңарды токтоткула. Бүт кафе, бүт жана дүкөн бардыгы ушул нерсе менен алектенип, адамдар ушундай болуп калды. Ошол сен ушунча адам азыр акылдан айдын не кыларын билбей атат. Макулбу? Тооба кылабыз иншалла. Тооба кылабыз машалла. Түшүнүктүү болдубу бобуреке? Алла кабыл кылсын машалла. Анан дагы бир нерсе суранайын дедим эле. TikTok'ко, Instagram'га кесип чыгарып аткан менин бир туугандарым. Ошолор мындай негизги теманы бирсе угуп, сабакты угуп, аны эмне жөнүндө сүйлөп аткан? Мен ушундай сүйлөйм, бир тема коем дагы, аны бөлүп кете берем. Ошол теманы айтып, болгондо анан негизгисин эметпесе, кээ бирлери мындай жагын кесип алып туруп, бояк жагын койбогон себебинен резонанс деп коет го, мындай бир күмөн жаралат адамдарда. Мондо отурамыз. Аялдар жөнүндө айткан жерди кесип алат дагы, эркегин унутуп коет. Ошондой кессин, мындай чогултуп анан чыгарса, акыбызга кирбесе. Азыр Кыргызстанда баян эсеп чөтүлчү бир 50 миңден ашкан көз ачык бар экен. Bir günde 50 ming adam okulat деп koymuş. Bir ile adam bana durmuş. 50 ming adam kara dualandı. Göz açık. Sıyıkıcı var. 50 ming. Emne degen şumduk. Rukuyaçılar bir ayvay katı olsa bir 50 eken da. 50 değil rukuyaçı var eken. Şariat menen tuğra negizde kalan. 50 eken. Ошол шайтан бизге айыба мына молдода окугандар көбөйүп кетти, шабашиктер көбөйүп кетти деп шайтан чыгарып атат, бирок 50 миңди жашырып койгондар жандачы. Аларга кээ бирлерин 3 жыл мурун жазылат экен, 3 жылдан кийин келет экен жүрүп. Ушундай нерсе. Ошон үчүн бул нерселер туура түшүнүп эл журтубуз. Машалла, кимде ким ушу эл журтубуз туура түшүнүз десе, анда биздин каналдагы нерсени таратыңыздар.
колдон келишинче машалла. Ошо жерде тандагыла темаларды жөнөткүлөр. Могу эме кыл, могу эме кыл, могу туура түшүнсүн. Биз мындан эч нерсе пайда таппайм. Чын айтканда мен реклама бербейм, биздин канал реклама жок. Бир пайда табат экен дебегиле. Менде доход деген нерсе 0. Анткени биз доход да көрбөйбүз. Кээ бир акча табат экен бул нерседен. Биз андай кылган жокпуз. Биздин максатыбыз биздин каналдын аты айтып атканда үммөт деп атат. Биз үммөттүн пайдасы үчүн иш кылып атабыз. Болду. Башка нерсе жок. Макулбу? Алла Таала баарына ыраазы болсун иншалла. Анан силерден болсо бизден аманат. Мына олар туура түшүнсүн, кимге барып атканын көрсүн, кандай кылып атканын көрсүн. Анан эмне кылабыз эми? Баягы туура сөзүн сүйлөгөн адам оозу кыйшык деп, кээ бирде туура сүйлөп атсаң да кээ бирге жакпайт экенбиз. Эми алар бирөөнү адамга жагайын деген бир тиин оюм жок. Чынча айтканда силерге да жагайын дегеним жок. Бир гана Кудайга жаксак болду. Мен силерди Аллах ыраазы үчүн жакшы көрөм машалла. Бирөөңөр без исключения келип алып жанып отуруп сөгүп атсаң деле тоголом түшкөндөн кийинчи. Сөгүп атсаң деле, шатыратып атсаң деле, интернетте жоктоп боктоп аткан болсоң деле, мен сени жакшы көрөм машалла. Ушул жетип кылгачы. Мен жакшы көрөм баарыңа. Мейли ким болсун машалла. Анткени исламдын эни ушуна биз кененбиз. Кенен болгон жакшы болот иншалла. Алла разы болсун. Субханак хамдалилlah. Анта астагфирука ва атубу илейк. Кудай менен кечирсин.